21 майга карата күндүн маанилүү жаңылыктары. Жогорку кеңештин комитети порно сайттарга тыюу салуу сунушун биринчи окууда жактырды. 20 майда парламенттин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитети Кыргызстандагы порно сайттарды бөгөттөө тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Документтин максаты коомдун моралдык жана адеп ахлактык баалуулуктарын коргоо. Демилгечилердин айтымында жалпыга жеткиликтүү сайттардагы порнографиялык контенттен улам адамдардын руханий адеп ахлактык, моралдык жана этикалык аң сезими бузулууда. Документтин авторлорунун бири депутат Марлен Маматалиевдин айтымында документте порнографиялык мүнөздөгү элементтерди камтыган контент деген түшүнүктү таганыктап, аны Кыргызстандын интернет мейкиндигине таркатуу үчүн жоопкерчилик киргизүү сунушталууда. Демилгечилер интернет провайдерлерди, хостинг провайдерлерди жана сайттардын ээлерин эскертүү берилгенден кийин 1 сутканын ичинде порнографиялык контентти өчүрүүгө милдеттендирүүнү каалашат. Бул талаптан баш тарткан же контентти кечирээк өчүргөн учурда сайттын иши 2 айга токтотулушу ыктымал. Ошол эле маалда сайттын иши тыюу салынган контент өчүрүлгөндөн кийин гана калыбына келиши мүмкүн. Авторлордун маалыматына ылайык, азыркы мыйзамдар порнографиялык материалдарды өлкөгө алып кирүүгө, даярдоого жана пропагандалоого тыюу салат, бирок мындай материалдарды интернетке жайылткандарды жазалабайт. Маматалиев мыйзам долбоорунда дал интернет провайдерлердин жоопкерчилиги жөнүндө кеп болуп жатканын белгиледи. Документте ар бир жаран тиешелүү органдарга кайрылып, мындай контенттин жайылуусун токтотуу боюнча чара көрүүнү өтүнө алары белгиленген. Депутаттар буга чейин да порно контентке каршы күрөшүүгө аракет кылышкан. 2023-жылы бир катар парламентарийлер Кыргызстанда порно сайттарга тыюу салууну сунушташкан. Бир цитата менен депутат Нарматова кыздар армияга барбаган жигиттерге турмушка чыкпашы керек деп эсептейт. Жогорку кеңештин депутаты Надира Нарматованын пикиринде, армияда кызмат өтөбөгөн жигиттер үй бүлө үчүн жоопкерчиликти сезишпейт. Керек болсо кыздар армияга барбаган жигиттерге турмушка чыкпай эле коюш керек. Ал деген аскерде кызмат кылбаса, элин коргоого жарабаса, ошондуктан үй бүлөгө жоопкерчилик жок болуп, ажырашкандардын, тирүү жетим балдардын саны көбөйүп жатат. Эркек балдарыбыздын мүнөзү жумшак, эрки талтаң болуп, жоопкерчиликти сезбестен үй бүлө институту талкаланып жатат, деди Нарматова парламенттин 21 майдагы жыйынында. Бастрыкин орус жарандыгы бар 20 000 мигрант Украинадагы согушка жөнөтүлгөнүн билдирди. Орусиянын күч түзүмдөрү орус жарандыгын алып, бирок аскердик каттоого турбаган 80 000ден ашык мигрантты аныктады. Бул тууралуу өлкөнүн тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкин 20 майда Санкт-Петербургдагы эл аралык юридикалык форумда билдирди. Биз орус жарандыгын алган мындай 80 000дей адамды кармадык. Алардын согуш тургай аскер комиссариаттарына да баргысы келбейт. Биз эмнегедир Өзбекстанда, Тажикстанда жана Кыргызстанда жашагысы келбеген мындай 20 000дей Орусиянын жаш жаранын согушка жөнөттүк, деди Бастрыкин. Ал орус жарандыгын алуу үчүн Орусиянын коргоо министрлиги менен келишим түзүп, Курск облусундагы Суджа шаарын Украина аскерлеринен бошотуу операциясына катышкан тажикстандыкты мисал келтирди. Орусиянын күч түзүм кызматкерлери байма-бай рейдтерди өткөрүп, анын жүрүшүндө орус жарандыгы бар мигранттарды аскер комиссариаттарына алып келип турушат. Алар мигранттарды жарандыктан ажыратуу менен коркутуп, Орусиянын коргоо министрлиги менен келишим түзүүгө мажбурлаган учурлар белгилүү. 2024-жылдын аягында Telegram каналдарда аскердик кийимчен адамдар мигранттарга депортациянын ордуна Украинадагы согушка барууну сунуштап жатканы тартылган видео тараган. Кыргызстандын кылмыш кодексине ылайык өлкө жарандарынын башка мамлекеттердеги куралдуу жаңжалдарга катышуусуна тыюу салынат. Бул үчүн 10 жылдан 12 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган. Буга чейин бул берене Сирияда согушкан кыргызстандыктарга колдонулуп келсе, Орусия Украинага толук масштабдуу бастырып кирген 2022-жылдын февралынан кийин Украинадагы согушка катышкан кыргызстандыктарга карата колдонула баштады.